Азыр эми сиздерден Кудай буйрса расмий маалымат алсак. Жаңы салык кодексиндеги өзгөртүүлөрдү түшүндүрүү, ишкерликти колдоо мүнөзүндөгү жагдайлар боюнча ишкерлер менен салык кызматынын өкүлдөрүнүн жолугушуусу суроо жооп форматында өттү. Бардык эле ишкерлерди кызыктырган бул көзөмөл кассалык аппаратты кантип колдонуу, бул боюнча түшүндүрмөлөр практика жүзүндө көрсөтүлдү. Жаңы салык кодексинин 128-беренесине ылайык, өлкө аймагындагы соода сатык, жумуш аткаруу, кызмат көрсөтүүдөгү бардык субъектилер накталай жана накталай эмес эсептешүүдө милдеттүү түрдө көзөмөл кассалык аппаратты колдонушу керек. Көрдүңүздөр, обязательно плюс 996 жазыш керек. Апесек чек жетпейт, прием кылбайт. Картон басабыз, но коюп коет. Если эмени уласаңыздар кийин чекөө принтерде, картон басканда эле өзү автоматически чыга берет. Касса аппараты тоже түшүнүксүз болуп, акча сатып алабыз. Тиги кымбат турат деген 15 миң турат, 20 миң турат деген бир балаларды айттык, аны ала албайбыз деп кыйналабыз, ала албайбыз деген бир ошодон коркуп ККМди эметип ичти. Бүгүнкү күндө бул программа деп айтып кеттим. Налоговойдун приложениясы бар. Буну телефон, уйлук телефон жүктөсө болот. Компьютерге көрсө болот, планшетке жүктөсө болот. Бекер жүктөйсүз, бекер иштетесиз. Эч кандай сатып керек жок. Единственное, чековый принтер деген бар, ошону сатып алып туруп, чековый принтерде распечатлаш керек. Налоговый приложение абсолютно бесплатно. Мындан сырткары бирдиктүү салык, отчет тапшыруу, текшерүүлөр боюнча да суроо жооптор орун алды. Ошондо берпеге бөлөк касса аппарат алышып отурат. Түшүнүңүздөр да, буруп подоходдук квартира берчүңүздөр да, 3 айда бир. Азыр ар айда болду. Налог прибыль. Налог прибыль кандай? 3 айда бербедим да? Налог прибыль 3 айда, алар 3 айда. Бул өзгөртүүлөрдүн жалпы максаты негизи жакшы. Экономикабыз деген азыр учурда көрүнбөй аткан көмүскөдөгү болгон бөлүгүн ачыкка чыгаруу, мамлекеттин бюджетин толуктоо. Бирок бул өзгөртүүлөрдүн мындай жалпакын айтканда сиңириш үчүн бир аз убакыт керек болду. Кудай буйрса акырындык менен барып көчүп түзүлөт дегенден баары жакшы. Гүлнар Алимаматова үчүн ККМ аппараттын колдонушу чоң жаңылык деле эмес. Анткени аларга таандык соода түйүндөрүндөгү аппараттарга 10 жылга чукулдап калды. Белгилөөсүндө бул нерсе ишкердүүлүккө тең салмактуулукту алып келет. Мисалы дегенде бир эле ишкана дейли, эки ишкана, бирөө миллион соода кылат, бирөө 100 миң соода кылат. Экөө бир патентте же болсо бир ставкада төлөп жүрдү да. Кассовый аппарат болсо, ал өзүн миллионунан төлөйт, а бул өзүн 100 миң сомунан төлөйт. Бул өтө туура деп эсептейм. Бардыгы алыш керек кассовый аппарат. Башында кассовый аппаратты биз ала албайбыз дешти, ала албайбыз дедиле, мына азыр онлайн кылып койду. Акча жүгүртүүсү 8 миллион сомго чейинки чакан ишканалар салыктан бошотулат. Алар ККМ колдонуу керек. ККМди колдонбогон ишкерге 20 миң сом айып пул салуу каралган. Салык кодексиндеги өзгөртүүлөрдү өз ишмердүүлүктөрү үчүн туура пайдалануу жагындагы абалдар эми ишкерлерде калды. Жумагүл Закирова, Баяман Тургуналиев, Жалал Абад шаары.